3 в 1 деп коет го орусча. Биз 3 в 1 эмес, 10 в 1 кылдык да. Долбоорго 3 миллион сурап атабыз. Мамлекет жардам берсе, Эгер лоток салып койсок, биз биринчи потеряны азайтабыз. Губернаторубуз тааныштырып кеткен, жылына 2 миллион каражат бөлүп берет деп. Өтө зарыл болчу пресс-подборщик. Ушул каналга суу куйулган ортосуна аябай чоң потеря болот да. 67 миллион сомдук долбоор каржыланган экен. Айыл өнүксө, сөзсүз мамлекет өнүгөт. Кимде суроо болсо, мынакей фондго түз кайрылсын. Талас облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан Кара-Буура районундагы аткарылган иштер жана каржылоого быйыл сунушталган долбоорлор. Быйылкы жылы Талас облусунун өнүктүрүү фондунан Кара-Буура районундагы 14 долбоорду ишке ашырууга 67 миллион 500 миң сом жумшалары күтүлүүдө. Албетте, чечим Талас облусунун өнүктүрүү фондунун директору, байкоочу кеңешинин мүчөлөрү жана төрагасы облус башчысы Бакытбек Нарбеков тарабынан кабыл алынат. Баса, каржылоого сунушталган долбоорлор 3-4 ай мурун элдик жыйындарда көтөрүлгөн. Алардын бири чоң Кара-Буура айылына спорт комплексин куруу. Муну айыл эли демилгелеп, Шыралжын кенинен түшкөн акчаны чогултуп 15 миллион сом топтошкон. Ал акчага ушул жерге ири көлөмдөгү заманбап спорт комплексин курушмак. Болжолдуу түрдө 18 миллион сом кетет деп, 15 миллион сом өзүбүздө бар. Калган 3 миллион сомдук каржылоого жардам бериңиз деп, облус башчысына элдик жыйында кайрылышкан. Бирок долбоорлор менен карап келгенде, ал сумма 41 миллион сом болуп кетти. Айылдын өздөрүнүн фондунда бүгүнкү күндө 15 миллион сом акчасы бар, өздүк салым. Ага кошумча буга чейин айылдын тургундары бизге Кара-Буура айылдык кеңешке кайрылып 3 миллион сом сураган. Ал жерден колдоо таппай калгандыгына байланыштуу Кара-Буура айыл аймагынын башчысы Бекетаев Дастандын отчетунда Бакыт Наркулович өзү 3 миллион сомду мен өнүктүрүү фонддон бөлүп берем деп сөзүн берген. Андан тышкары бүгүнкү күндө баягы 18 миллион деп айтылып атпайбы? 18 миллион бул коомчулукта болжолдуу смета болгон да, болжолдуу смета. Биз рабочий проектин жасап, сметасын түзгөндө бул жер 41 миллион сомду айланасында смета түзүлдү бүгүнкү күндө. Чоң Кара-Буура айылынын тургундары калган сумманы демөөрчүлөрдөн сурап табабыз деп билдиришти. Быйыл Талас облусунун өнүктүрүү фондунан айтылган сумма каралса, өздөрүнүн 15 миллион сом каражатын кошуп, курулуш иштерин башташат. Баса, сөз болуп жаткан спорт комплексте маданий үйү, жолугушуу залы жана муниципалдык мекемелерге иш кабинеттери да жасалат. Бул боюнча белгилүү балбан спортчу Мирлан Эралиев түшүндүрдү. Биздин мынакей проект, общий вид, бул мынакей жалпы көрүнүшү. Бул заманбап болот. Андан тышкары бунун мынакей бул жактагы Г түрүндөгү сыртында бүт кабинеттер болот. Бул жакта таза суу, кир суу, айыл башчы жана почта ушундай ишкерлер отурат. Муниципалдык мекемелер ошол жакта отурат. Андан кийин экинчи этажында чакан фитнес клуб бар. Андан кийин чакан жыйын залы бар экинчи этажында дагы. Анан мынакей көрүнүшүндай заманбап болот, астында тротуарлар, аллеясы болот. Бул райондо Кудай буйруп курулуп калса, биринчи очередь орунда турат деп ишенебиз. Анан бул жерде бул эң негизгиси бул спорт, бул ден соолук жана достчулуктун символу деп коет. Биз келечекти куралы деп аракет кылып атабыз. Жалпы эл, айылдык жалпы элге чоң рахматымды айтам. Анткени курулуп калса, бул жерден ишкерлер гана эмес, чоң келечектеги кыргыздын чыган уул кыздары чыгат, спорт менен машат, ден соолукта чың болот, жаман нерседен алыс болот. Анан ичиндеги бул жерден биз 3 в 1 деп коет го орусча. Биз 3 в 1 эмес, 10 в 1 кылдык да. Ичинде күнүгө кечкисин волейбол, 2 сааттан футбол, графиги болот. Соревнование күрөш өткөзө турабыз, 2 ковер төшөп күрөш. Андан кийин маданият иш-чаралары, андан кийин ошол эле концерттер, ичинде сахнада камтылып кеткен. Ошол эле чоң жолугушуулар, мамлекеттик ишкерлер келсе, президент келсе. Ошентип, то есть бул күнү түнү 24 саат иштейт. Заманбап. Жана ичинде бир 10 чакты адам жумуш менен камсыз болот. Талас өнүктүрүү фонд тарабынан ушундай жардамдар сурап келүүбүз. Өзүнүн 15 миллиондон тышкаркысын жардам берсеңиздер, ашар түрүндө ушундай чоң Таласта жардамдар болсо, куроо бүтүп калса, бул чоң жыйынтык болот. Айыл өнүксө, сөзсүз мамлекет өнүгөт.
Бакайыр айыл аймагында болсо суу талаш. Айыл аймакка суу бир өзөндөн гана келет. Айрым учурда суу урдап урушкандар да болот. Мындан улам айыл өкмөт башчысы депутаттар жана мураптар кеңешип сууну коромжусуз жеткирүү үчүн лоток орнотууну чечишти. 1 километр 20 метр лоток орнотууга 3 миллион сом керектелет. Аталган көйгөйдү облустун өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин мүчөлөрү жана директору жеринде көрүштү. Лоток алып келип орнотууга айыл өкмөтүнүн бюджетинен алы келбейт. Андыктан айыл калкы биригип Талас облусунун өнүктүрүү фондунан жардам сурап жатышат. 2 күн бул өзөн ичет, 2 күн наркы өт, 2 күн акбашат ичет да. Анан азыр бизде көйгөй бул сууда потеря болуп калат. Могу жерде огородторго чыгат. Ошон үчүн биз берге азыр лоток коюп деп атабыз, проект жазып атабыз. Ушундай түптүз лоток алып кетебиз. Ошондо эгер лотокко жыкканда полеге жыга турган болгондочу бизчи күндүз полеге берип, түнкүсүн айылга чытабыз. Лотокко чытабайбыз да. Айылга чытганда момундай арттардан алып берет. Мисалы, но арттан дечи 28 үй бүлө огородун чыгарат. Но арттан дечи. Ушундай арттар берде толтурат да. Азыр этене чыгып көрөсүздөр. Азыр көйгөй ошол атат. Биз ошо эгер лоток салып койсок, биз биринчиден но потеряны азайтабыз. Долбоорго 3 миллион сурап атабыз. 3 миллион сом каражат. Бакайыр айланмамынча биринчи эле өнүктүрүү фондусунан 2 миллион 200кө Амкадор экскаватор тракторун алганбыз. Азыркы күндө иштеп атат. Жакшы ушу көп көйгөйлүү маселелерди чечкенге жардам берип атат ошочу. Анан башка 2 миллион 700 миңге мини футбол курулган. Бул 3-чү проект болуп атат ошо. Аябай да. Пайдасы аябай жакшы болуп атат. Лоток куруп алсак, ушу айылдын этегине, поляларыбызга суу кененирээк жетсе деген жакшы эметибиз бар да, үмүтүбүз бар. Анан эми 180ден ашык гектар жерлерибиз бар, сугат жерибиз. Алар өзү фасолдорубуз кээде этеги бир эле суу менен курап калат да. Кайра лоток коюп калса чечилмек баары. Баары чечилмек. Потерясы болмок. Айтылуу аймак айылында дагы чечилбеген маселе көп. Чек арага чектеш аймактагы Райхан Шүкүрбеков атындагы орто мектеби быйыл гана көркүнө чыгып жасалды. Бирок ичиндеги парта, стул жана башка эмеректери эски бойдон калды. 150 бала окуган мектептен эмеректерин алмаштыруу зарылдыгы турат. Бул боюнча маселе элдик жыйында көтөрүлүп, облус башчысы Бакытбек Нарбеков көйгөйдү быйыл чечүү боюнча убадасын берген. Аракет кылып колдонуп, сыйлап, сырдап колдонуп келатабыз, бирок уже мынакей жакын арада эле полный капитальный ремонт өтүп чыкты мектепте. Бирок эмеректерибиз такыр мындай жарашпай жатат да. Бүгүнкү күндүн эң негизги талабы эле болуп атат бизде ошо мектепти баардык жагынан эмеректер менен камсыздап алсак деп. Долбоорду мен жаздым эле, 1,60 миң эле, эгер жаңылышпасам, Талас облусунун өнүгүү фондуна кайрылганбыз. Ошо жерге керектүү бүт доскабы, мугалимдердин столдору, окуучулардын парталарынын комплектилери, шкафтар, китепканалар үчүн стеллаждар, компьютерный столдор, жада калса азыркы жана интерактивный доска деп аны да киргизгенбиз. Эми тыйыныбыз жетсе мүмкүн алып каларбыз. Каржылап беребиз деп анткени айылдын немеси болгон, сельский сход, орусча айтканда. Ошо жерде губернаторубуз тааныштырып кеткен, жылына 2 миллион каражат бөлүп берет деп. Сонун мынакей жылытуу системасы оңдолду, ичи тышы толугу менен оңдолду, сыртты көрүп атасыздар, сырткы көрүнүшү да территория школа оңдолуп атат. Эми ичинде эмеректер оңдолсо, Кудайым буйрса 100% толук сапаттуу жаңы мектепте толук кандуу билим бергенге аракет кылабыз. Мындан тышкары элдик жыйында чөп таңгактагыч техника зарылдыгы айтылган. Аталган техника облустун өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, учурда Маймак айылына кызмат кылууда. Фонддун жана облус башчысынын бул колдоосуна Маймак айылынын эли ыраазы. Себеби бюджети эң аз айыл өкмөтү өзүнө техника ала алмак эмес. Пресс-подборщик зарыл болчу, өтө зарыл болчу. Анткени чөп чабыккан убакта башка айылдарды чабып бизге келгенче чөптөр курап калчу. Тиякты сураштырып, тегеректерден бардыгын пресс-подборщиктердин номерлерин алып сүйлөшүп, өтө зарыл болчу пресс-подборщик. Анан быйыл буда эме кылдык, долбоорубуз өтүп, 940 миңге пресс-подборщикти тендер аркылуу тандап алдык. Иштеп атабы? Иштеп атат. Эл ыраазыбы? Эл ыраазычылык билдирип атабыз бардыгына. Ушундай долбоорлор өтүп атат, ишке ашып атат. Ыраазычылык билдирем Талас облусунун
губернаторы Нарбеков Бақыт Нарқоловичке, Тыныбеков Эмирге чоң рахмат ушу өнүктүрүү Талас облусунун өнүктүрүү фондунун жетекчисине жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Бюджетибиз чакан, быйыл 700 миңди караштырдык, бери эме кылып. Страховкалар мисалы ас эле 5 миңден эле страховать этип койдум мектеп менен бала бакчаны. Фонд аркылуу, инвесторлор аркылуу мынтип иш кыла албасак, мындай эч кандай бюджет не позволяет. Акыркы долбоор болбосун, буюрса дагы жылда 2 миллионго ар кандай долбоорлорду беребиз, баары ишке ашат деп ишенип турам. Мындан тышкары Маймак айылында мындан бир нече жыл мурун облустун өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен таза суу көйгөйү чечилген. Негизделгенден бери Талас облусунун өнүктүрүү фонду Аманбаев айылына техника алып берүүдөн тарта ири логистикалык борбор куруп берүүгө чейин колдоо көрсөттү. Баса фонд ар бир долбоорду сурап билип турат. Талап боюнча алып берилген техника токтоп турбай иштеш керек. Логистикалык борбордагы иштеп өкмөткө пайда алып келиши шарт. Эң чоң эле долбоор бизде бул 12 миллион 800 миңге 13 миллиондун тегерегине вакуумный холодильник мынакей орнотулуп, азыркы жакын арада бул ишке берилген турат. Андан тышкары биздин багы эс алуу жайыбыз паркусунун курчоосун мынакей колдоо көрсөтүп 2 миллион тегерегинде ал жакты каржылап берип атат. Андан тышкары багы кызылча себе турган, кызылча жинай турган агрегаттарды жалаң ушул өнүктүрүү фонд тарабынан колдоо көрсөтүлүп, аябай чоң бир иштерди ашырып атабыз да, Кудай буйруса. 13 миллиондук вакуумный холодильник бул көптөрдүн эле талкуусунда болуп атат. Бул действительно өтө алыс аралыкта урулуп калган. Багы ушул холодильникти алып иштетебиз деп келип жаткан ишкерлердин дагы ушул алыс жагынан кичине эме болушат да. Бирок бүгүнкү күндө ушул быйыл мен өзүм былтыр шайланып келип атам өкмөт болуп. Бүгүнкү күндө бизде 2 ишкерибиз келип атат. 2 ишкер мына бир эле жума болду, даже бир жумага да жеткен жок. 2 ишкерибиз келип, уже азыр биз ойлонуп аткан периоддо болуп атабыз, кимисине берсек деп. Экөөбүз тең өтө мыкты ишкерлер быйыл алып, иштетип, кемгерчилиги, арендасы кандай болот, анын баарынын үстүндө сүйлөшүп атабыз. Балким кемгерчилигине багы ишке киргизип кеткенге чейин арендасы жок багы биз бул ишкерлерди бир заинтересовать этишибиз керек болуп атат. Быйыл буюрса ишке берилген турат. Быйыл Аманбаев айыл аймагындагы сугат көйгөйү чечилгени турат. Чоң Талас каналынын 1800 метр аралыгына даяр цемент лотокторду ташып келип орнотуу боюнча долбоор жазылган. Орнотуу жумуштары гана болгондуктан долбоор 1 миллион 600 миң сомду түздү. Каржылоо жагы облустун өнүктүрүү фондуна сунушталууда. Өнүктүрүү фондуна биз долбоор жазып, анан ушул байкоочу кеңештин колдоосу менен, ошо өнүктүрүү фонддун колдоосу менен жана буга чоң салым кылып бизге колдоо көрсөткөн ушул Талас областынын ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Бакыт Нарколовичтин колдоосу менен ушул долбоорубуз ишке ашып, бүгүнкү күндө тендер ойнотулуп, жеңүүчүлөр аныкталып, иш башталган турат. Ушул 1 километр 800 метр аралыгында келип, ушул каналга суу куйулган ортосунда аябай чоң потеря болот да. Эртеңки күнү биз ушул лотокто орнотуп калсак, бул өтө дыйкандарга да, элге да баарына суу кенен болот. Дыйкандар багы суу талаш тартыштан кичине проблема азыраак болот. Ордунду барып таанышуу болду. Бул жакшы нерсе, жакшы идея. Ишке ашып, финансировать этилип, ишке ашкандар да бар экен. Ага чейин да мынакей жагын кайрылып аткан долбоорлор бар экен. Семете кинотеатрында 6 миллион 900 миңге негизи 10 миллионго берилген тендерге. Ардан катышкан компаниялардын эң ылдыйкы берип 6 миллион 900 миңге утуп алышкан. Эми берде жакшы эле иштер болуп атат, жакшы эле иштер болуп атпыр. Биз көрдүк, болгондо баягы графиктен сал арткарак кеткен экен, ошону айттык, эртелетсиңер деген ой менен жылдырып ошону ишке бир булардын жанагы прораб өзү айтып кетти, бир 15 күндө прием передача кылабыз, бүтүрөбүз деп.
Фонд негизделгенден бери Кара Буура районунда бир топ долбоорлор ишке ашты. Бул боюнча район акими билдирди. Талас өнүктүрүү фонду аркылуу Кара Буура районунда бир катар социалдык маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. 2016 жылдан 2020 жылга чейин 26 долбоор 67 миллион сомдук долбоор каржыланган экен. Ал эми 2021-22 жылдар аралыгында 14 ири долбоор 67 миллион 500 миң сомдук долбоор жактырылды. Ушул 67 миллион 500 миң сомдун ичинен 10 миллион сомдон ашык учурда каржыланды. Ал эми калган акча каражаттары байкоочу кеңештин чечими аркылуу жылдын аягына чейин каржыланып калат деген чоң үмүт менен турабыз. Бул ар бир долбоордун артында чоң элдин көйгөйлүү маселелерин чечүү аракети турат да. Ошон үчүн ошол курулуштун сапаттуу жүрүшүнө администрация тарабынан көзөмөл жүргүзүп атабыз. Алынган техникалардын дагы сапатына көз жүгүртүп атабыз. Биргеликте иштөө аракетинде болуп атабыз. Белгилеп кетсек, социалдык тармактардагы айрым интернет колдонуучулар тарабынан фонддун акчасы натыйжасыз жумшалып жатат деген терс сын пикирлер айтылган. Бирок фонд ар бир долбоорду каржылоого чейин жана каржылоодон кийин дагы көзөмөлдөп турат. Жана ар бир эле долбоор колдоо таба бербейт. Айыл үчүн маанилүү долбоорлорго гана артыкчылык берилет. Фонддун биринчи максаты ошол жергиликтүү коомчулуктан айыл өкмөттөрүнөн келген долбоорлорду өз убагында карап, чечим кабыл алып, каржылоо. Мына бул биздин биринчи максатыбыз. Ал эми аны жарыя кылуу, аткарылган иштерди коомчулукка жарыя кылуу бул биздин экинчи, үчүнчү маселе. Андыктан мынакей көрүп отурасыздар, айрым социалдык тармактарда ушул фонддун акча каражаттарынын жумшалышы тууралуу терс сын пикирлер айтылып келет. Кимде суроо болсо, мынакей фондко түз кайрылсын, биз ар бирине маалымат берүүгө биз даярбыз. Бул чыгарылышта Талас облусунун өнүктүрүү фонду негизделгенден бери Кара Буура районунда ишке ашкан долбоорлор жана быйылкы каржылоого сунушталып жаткан айрым долбоорлор боюнча кеп кылдык. Алардын басымдуусу облус башчысы эл менен жолуккан жыйындарда көтөрүлгөн. Облустун өнүктүрүү фонду аткарган долбоорлор дагы көп. Фонддун максаты айыл аймактардын социалдык экономикалык абалын чыңдоого өз учурунда колдоо көрсөтүү.